Саламатсыздарбы? Менин атым Азамат Токмокунов. Бүгүн мен сиздерге өзүм жөнүндө кыскача, анан чөйрө жөнүндө айтып берем. Өзүм жөнүндө балким узарып да кетиши мүмкүн. Анткени бул экинчи блоктон турат. Биринчи блокто чөйрө таанышуу деп биздин достор, коллегалар бүт айтып беришти. Абдан жашоолору кызык экен. Менин жашоом дагы ошондой. Ошондуктан чөйрө пайда болгон. Анан ал кантип иштейт, кандай максатта, кантип кирген, кичине кыскача тарых, өзүм жөнүндө кичине кыскача тарых айтып берейин силерге. Бүгүн кызыктуу болсо деп ойлойм. Мен киммин? Мен жөнөкөй бирөөдөн болгом. Кыргызстанданмын, кыргызмын, кыргызча сүйлөйм. Мен өзүм Нарын шаарынан төрөлгөм. Жана акыркы сабакта болуп. Анан 90-жылдары ата-энем Бишкекке көчүп келишкен, Союз кулаганда. Ал убакта атам мясокомбинатта иштечи, андай нерселер жоголуп кеткендиктен Бишкекке көчүп келип, анан дагы 90-жыл оор жылдарда ошо Бишкектен тостук, аябай кыйын жашоодо болуп. Анан бир жолу ошол кайра чоң атамдыкына келип калып, ат башыда жылкыларды көрүп, өлө сүйүнүп, биякта сонун турбайбы деп ошо ат башыга калып калган. Ат башыда накта кыргыздын жашоосун көрдүм десем болот. Жайлоо, тоолор, мал бакмай, бок чыгармай, картошка касмай дегендердин баарын көрүп, анан аябай аягын даже тажап көрсө көп иштеш керек экен физикалык жактан деп тажап кетип калган болчумун. Кыйналып кетип, мындай жашоо мага болбойт экен, андан көрө жакшы окушум керек экен деп кайра Бишкекке келгем, Сокулукка. Ата-энем менен Сокулукка көчүп кеткен. Сокулуктан орто школ мектепти бүткөм. Анан жана Замир айткандай, Токмоктой сыяктуу Сокулукта ошондой криминальный район, ошондой ар кандай оорчулуктар болгон, кыйынчылыктар. Анан ал убакта кандай мага деген бир чети повезло десем болот, бир чети не повезло десем болот. Как бы не повезло, мен турецкий лицей деген сыяктууларга өткөн жокмун. Ошондуктан жол узунураак болду. Бирок повезло, что мен компьютерди көрүп калдым. Ошо ал убакта Мээрим фонду компьютер алып коюп калган мектепке. Ошондон баштап компьютерди окуп, олимпиадага катышып, билимге көңүл буруп, анан өзүмдүн жашоомду өзгөрттүм десем болот. Жогорку окуу жайга бюджетке тапшырып, шаарга Бишкекке барып, анан Бишкектен кайра окуп баштадым да университеттечи. Ошентип менин жашоом өзгөрдү. Кандайдыр бир кыйынчылыктан өтүп, анан мен өзүмдүн экинчи версиямды жасадым. Бишкектен чоң IT компанияларда иштеп баштадым. Ар кандай стартаптарда, ар кандай компанияларда, ошондо как раз Руслан акын менен iMedia'да чогуу иштечүбүз. Көп комьюнити аябай чоң болчу. Анан ал жактан долбоорлорду жаратып, ар кандай иштерге катышып, ал убакта Дизелкат деген аябай популярдуу болчу. Аякта да Флетчек сыяктуу чоң комьюнити болчу. Жана эстонистер айтып аткан история как раз Баркемп башталып, ошол Центральная Азия Баркемп деген башталган, веб-клуб, Twitter деп, аябай чоң комьюнити бар болчу. Ошолор менен биргеликте ошол волна менен ар кандай компанияларды жаратуу ишинде или ар кандай акча табып, өзүмдү өнүктүрүү ишинде жүрүп, үйлөнгөм ошол убакта. Балалуу болгом, анан өзүм үй алгам, аябай өлөмдө өсүп келаткандай сезилген да. Анан бирок бир чети күйүп кеткем ошондо. Бир компания жаратам деп, ал компания иштебей калып, анан кыйналып, депрессия болуп, анан аябай жашоом дагы мындай ылдый болуп баратканда, эмне кыларымды билбей, өзүм изденир болуп жүрүп, башка бир ызычууларга катышып жүрүп, анан аягы токтоп, кой, мындай алыс болбой, мындай болбойт экен, чөйрөмдү өзгөртүшүм керек экен деп туруп, Германияга чакырганда, ошол Германияга көчүп келгем, үй бүлөм менен. Өзүм 2 балам бар. Анан өзүмдү кайра жаратып баштадым. 3-чү версия. Уже акыркы 5 жылдан бери Германияда жашайм. Немисче сүйлөйм, финансылык кичине көз карандысыз пайда болду. Анан чоң IT компанияларда иштедим, компанияларды алмаштырдым. Анан өзүмдү мындай бактылуу сезип баштадым. Өзгөрдүм десем болот, өзүмдүн майндсетимди өзгөрттүм, китептердин арты менен, психологиянын арты менен, IT-нин арты менен өзүмдү кайра жаңыдан жасап чыгып, бир кызыктуу жашоо курсам, бир өсүүгө умтулган бир майндсет жасап, анан бир чоң компания курсам деген уже мындай ойлор келип баштады. Ал убакта ошол ар кандай немелер менен колдонуп, социалдык сеттер менен колдонуп,
Анан жалгыз кура албаганымды сездим да. Эгерде мен компания курсам, мен башка бирөөлөр менен бирге курушум керек экен. Стартаптарды курганда ичинен бир 3 киши болуш керек экен бир проектте деген тажрыйбаларды көрүп, өзүмө окшогон башка адамдарды издеп баштадым да. Ошондо ойлодум, эгерде мен ушунчалык өссөм, балким менин арамда дагы ушундай майндсет менен адамдар бар болуш керек. Ошолорду издеп көрөйүн деп туруп, анан как раз кыргыз жөнүнөн IT комьюнитисин жасап баштадык. Анан ошол убакта Бишкекте неме болду, митинг болду, реакция деген, реакция 1, реакция 2. Твиттердегилер баягы менин эски досторум менен сүйлөшүп неметип калсам, алардын баарынын дагы майндсети меникиндей, бирок алардын баары орусча сүйлөйт да. Кыргызча сүйлөгөндү фейсбуктардан карасам, баары эле майндсети башкачараак, аябай мындай негатив көбүрөөк, мындай ишенбестик, анан жок болчу да. Анан ойлодум, эмне үчүн мындай көрсө кыргызча менен орусча мурда эле билчүмүн. Кыргызстан менен кыргызча сүйлөгөндөр менен орусча сүйлөгөндөрдүн ортосунда айырма чоң экен депчи. Бирок мен өзүм баягы орусча сүйлөгөн чөйрөгө түшүп калып, уже алардын арасында жүрүп калгам да, биргебиз депчи. Бирок баарынын ою бир эле экен, просто орто жокто коммуникация жок экен да, коммуникация иштебейт экен. Анан аны кантип өзгөртүш керек деген ой менен ошол контент жаратуу, созидательный жагына өтүп, ошол контентчи деген платформа жасап баштадык. Ошол убакта анан Кажы Кужу подкаст деп жаздырып баштадык. Ар кандай изденүүлөр болуп, негизи көп проекттер болгон да. Анан ушул проекттер более-менее успешный десем болот. Анан ошол Кажы Кужунун артынан, контентчинин артынан как раз Айдана менен таанышып, Айдананы чакырып, кыргыз жөнүндө IT комьюнити биз жазып атсак, ушул убакта эле ушул как раз ушул убакта Чикагода Мурас клуб деп мисалы Айданалар жасап аткан болчу да. Ошондо идея как бы чогуу бир жакта эле жүргөн болот, просто ар кайсы башка жакта жүргөн болгонбуз да. Анан Clubhouse ачылып калды. Clubhouse'да аябай көп отурдук, хайп болуп, анан тигиндей кылабыз, мындай кылабыз деп, анан кайра эле бир жерден экинчи жерге өткөн сайын бир ызычуулар пайда болуп баштады да. Анан пандемия келди. Ошон үчүн да Clubhouse өзгөрүлдү. Анан пандемияда да бир сонун нерсе болду да, айтишниктин арасындачы. ITде бир нерсе бар. Любой чихке акча төлөнүш керек да. Сен бир нерсе жазып атканда, именно сен как бы өзүңдү сатуу мамилесин, сен бир проект жасап атасың, фрилансер, заказчик, жумуш деген ушундай бир акча жөнүндө, экономика жөнүндө нерсе да. Эч кимге как бы жардам берет, бирок жөн эле көп убактысын коротуп жардам бербейт да. Бирок ошол пандемия убагында и вообще пандемия көрсө биз деген, или көрсө биздин арабызда жардам берем деген адамдар бар экен, алар көп экен, алар жардам берет экен да. Анан ошол Hack Corona Package башталган мартта, Азиз Абакиров баштап, ошол ичинде жанагы ылдый жактагы баары кошулуп, IT решениялар жасашкан да. Бат убакыттын ичинде и ошол IT решениялар алдын ала жасалган да. То есть мартта башталган, бизге болсо пандемия черный июльда келет да. То есть ортосунда еще гэп бар. Ошону айтишниктер көрүп, алдын ала жасап коюшкан да көп решениялардычы. Бирок орто жолдон коммуникациялар жок, кээ бир нерселер иштебей калды, саяхат кошулуп кетти, и баягы айтидегилер чөгүп кетти да, буларга неметиш керек экен, все равно болбойт экен булар депчи, саясат баштап салат экен деп көңүлдөр түшүп калды. Анан баягы Hack Corona токтоп калды да. Анан черный июль келди, Бишкекте адамдар өлө баштады, или көп адамдар ооруп баштады. Анан биз баягы жардам пакежин баштадык. Ал дагы кыргыз жөнүндө IT комьюнити, Кыргыз Network Академиялык уюму, BIZ, Германияда кыргыздар кошулуп, ошол Кыргызстанга консультация, жардам деп баштады. Анан баягы өзүңөр көргөндөй чоң жардамдар иштеп баштады. Анда дагы ушундай бир IT жактан дагы решение болчу, или активдүү адамдардан жардам берүү бир ушундай решениялар пайда болгон да. Анан Баткен башталды, жанагы айтып аткан Айжан Бакаева ошолор менен биргеликте как раз Кыргызстанга психологиялык жардам деп жардам берип баштадык. Анан акча чогултуу процесстерин баштадык. Анан жана башында Кайрат байке айтып аткан жолугушуу как раз саясий дагы бир чоң иштерге аралашып, жана жаңы конституцияга каршы петицияларды чогултуп, ошолдо бир мындай бириктирүүчү бир платформа сыяктуу болуп, стоп референдум деп жазап баштаганбыз. Анан ошондо ой келди да, бир чөйрө жазаш керек экен. Ошол чөйрөгө Facebook'тагы негативди алып чыгып, андан Facebook'тун ичинде жаратман жакшы адамдарды табып, или Telegram'дан, или Instagram'дан иши кылып
жакшы адам жазайм деген адамдар табып туруп бир жерге чогултса, алар синергия болуп, ошол чоң ийгиликтерди жаратат болуш керек деген идея менен ошол чөйрө жасалган. Ошо анда как раз Махабат эже биринчи тексттерин жазып берип, биринчи запуск кылганбыз да. Чөйрө по сути бул келечекте эле болчу, келечектин азыр результаттары, бирок ал жака уже даяр адамдар кошулат. Кошулмак болчу да, даяр текшерилген, уже жанагындай майндсети бар адамдар кирип туруп эле айтат, давай тиги проект жасайбыз, бул проект жасайбыз, или давай келечек жасайбыз дегенчи. Анан бирок уже биз запускать эткенде деле уже иштеп баштаган экен да, көрсөчү келечек деген, или башкаларда уже ушундай ой бар болчу экен. Анан ошол тажрыйбаларды чогултуп, силер менен сүйлөшүп, анан ар кандай подкасттар жаздырып отуруп, анан как раз жанагы балык бербей, удочка бер, анан кечке эле акча жөнөтө бербей, кичине бир билим бер деген сыяктуу идеялар жөнүндө анан как раз ошол даярдануу бир ишин башташ керек элек. Ошол даярдануу ишине көбүрөөк фокус кылыш керек деген идея менен мына келечекке келдим. Айдананын чакыруусу менен Жылдыз Академия менен тааныштым, Айдананын иштери менен көп аралашып баштадык. Анан Кайрат Байкенин иштерине көп аралашып баштадык, Кыргыз Пресс Global деп. Анан ошол келечек жүрүп атат. Мен ичинде ментормун, кээде жолугушуу кылып, анан ушундай спичтерди айтып, спикер болуп, силер молодецсиңер, менде да бир ошондой кыйынчылыктар болгон, жеңесиңер деп ушинтип мотивация кылып берип аттым, бирок бир жерден көрүп аттым да, анткени мен Бишкекте IT аттрактордо иштеп жүргөндө, курс берип, башка курстарды берип жүргөндө, мынактан Устатта деген курс берип жүргөндө көргөм да, адамдар курска келип, курсту бүтүп, жумушка иштеп кетпейт да. Ал деген еще көптөгөн кандайдыр бир телодвиженияларды кылып жасаш керек. Или менде ошондой ой бар болчу. Эгерде адам айтишник болом десе, уже айтишник болбоп, курска келбей туруп элечи, өзү изденип, анткени маалыматтын баары даяр, просто кирип эле баштайсың деген ой бар болчу да. Бирок немеге келечектин ичине киргенде да көрдүм, көп иштер жазылып атат, челлендждер болуп атат, анан адамдар өсүп атканын көрдүм да. Анан ошондо билдим, көрсө деген курс бүткөндө не обязательно сен программист болосуң. Баары программист болуп кетпейт да. Бирок баары айтишник болуп кетет экен да. Анткени IT тренд и айтишник деген не только сен программист деген сөз да. Көрсө сен бир долбоорлорго кирип, аралашып, бөлүшүп, ошол жакшы бир ойду таратып атканда сен уже ошол IT майндсетине кирип калган болот экенсиң. Ошол жакта жүрөсүң, аралашып жүрөсүң, экономиканы түзүпчү. Анан ойлодум, жакшы жер экен азыр келечек, ушул жактан башташ керек деп туруп, Күз Демирге марафон баштагам. Кыргызча, эмне үчүн кыргызча экенин да баарын айтып өттүм. Ичинде 3 айдын ичинде, бир короткий отрезоктун ичинде $30 таткаш керек болчу, анан 300 адам кошулду да. Анан ошо менен баштадык. 3 ай иштеп, мен прям плотно баары менен сүйлөшүп, баары менен таанышып, интервью алып, көрсөтүп, силер муну кыласыздар, тигини кыласыздар, өзүм жасап берип, ошону аралашып жүрдүм күнү түнү. Анткени уже опыт бар болчу, эски убакытта кантип иштеш керек адамдар менен. Анан ошондой бир кандайдыр бир решенияларга жетиштик да, натыйжаларгачы. Анан как раз Күз Демиргени чөйрө деп буруп койдук. Анан Күз Демиргенин ичинде бир нече проекттер башталды да. Или болуп аткан проекттерди бир жерге топтодук да. Ар кандай адамдар менен иштешип аткан проекттер, мисалы Кайрат Байке менен иштешип аткан проекттер, Биайцет менен, Махабат эже менен иштешип аткан проекттерди ишип, анан да башка разработчиктер менен иштешип аткан проекттердин баарын бир жерге түптөп койдук дагы. Анан ошол адамдарды коштук команда кылыпчы, компания кылып. Ушунда биринчи Ашар краудфандинг платформа жасап атабыз. Бул жакта еще баары бири-бирине взаимосвязанный да. Анан мисалы эгерде сен бир кандай бир идеяны жасап чыксаң, сен аны Ашарга чыгарып, краудфандинг кылып, акча топтоп, анан кайра результатын обратно беришиң керек да. Жөн эле акчасын алып койбойчу, идеяга бир какой-то бир вознаграждение беришиң керек. Анан биз келечек диджитал деген дизайн студия ачтык, веб студия ачтык. Бул жактан сен коммерческий основада сайттарды заказ берсең болот. Ошол аутсорс деген эле тема. Сайттарды заказ берсең болот, сенин сайттарыңды арзан, жакшы жазап берет и сен как бы акчаң ошол Кыргызстанга ичине кирип калат да. Сен аларга жөн эле неме берип койбойсуң, акчасын берип койбойсуң, именно сага обратно бир продукт жасап берет да. Анан ошол окуучулар кайра эле иштеш үчүн фриланс биржа ачып атабыз, эркин иш деген кыргызча.
Анан суроо жооп алып тургуч үчүн Stack Overflow сыяктуу бир проект ачтык, IT Job деп, ал жактан дагы баары бири-бирине суроо жооп берип турушат. Ошол эле свобода слова, ар кандай жолугушуу, ар кандай бир бириктирүүчү дагы Караан медиа деп ачтык. Ал жакта аналитикасы мындай глубокийрээк, жөн эле жазып койбостон мындай билген адамдар, эксперттер жаза турган проект ачтык. Ошол эле кыргызча психологиясын өнүктүрүп атабыз. Ал жакта дагы кыргыз психологдор чогулуп, ар кандай макалалар жазып, ар кандай бир иштерди жасап атат. Анан экология боюнча да ЖРН деген проекттер бар, бирок азыр мындай по процессте да бунун баары азыр аябай иштеп кетти деген жокпуз. Процесс жүрүп атат. Азыр 4-5 итерация деп койсок болот. Анан Устат деген долбоор ачып атабыз. Бул болсо Udemy сыяктуу кыргызча болот. Анан KG диаспора деп ачтык. Бул болсо дүйнө жүзүндөгү айтишик вообще эле диаспоралардын биригүүчү жери. Диаспоралар менен иштеп, мигранттар менен иштеп, алар кантип жардам берсе болот, кантип бир ушул долбоорго кошулса болот, ошол жактан бир как раз бизге керектүү жардам берем дегендер менен бир сеть түзүп жардам берүүдө. Медицина боюнча да уланталы деп атабыз. Бул мисалы ооруп калсак баарыбыз мисалы Турцияны эстейбиз, биринчи Германияны эстейбиз, барып операциянан бул деген сыяктуулардын баары. Китеп жөнүндө баарыбыз китепти билебиз. Ошол китеп жөнүндө дагы китеп чыгаруучу бир басмакана плюс marketplace ойлонуп атат, жасап атабыз иш жүзүндө. Контентчи бар, Рекеле 5 бар, бул как раз жанагы үн коштоочу проекттер да. Бул проекттин баары как бы чөйрөнүн ичинде, бул бирок чөйрөнүкү эмес проекттер да. Мисалы бул жакта чөйрө деген эмне? Бул адамдар жолугушкан, ой пикирлер кайшылашкан жана идеялар ишке ашкан жер да. Бул жөн эле как бы идея, бирок если механикасын карап көрсөк, биз Discord'то отурабыз, мисалы азыр биз сүйлөшүп отурган нерсе Zoom, бул уже чөйрөнүн ичиндеги ойлор да. Бизде Telegram группалар бар, WhatsApp группалар бар. И чөйрөнүн ичине мисалы IT классиканы жасадык ичиндечи. Бул Жылыз Академия проектиси. Или азыр Чыракты жазып атабыз. Чырак мисалы бул ошол Айдана, Бакыттын биз да колдоп, мисалы Европада мекендештер колдоп атат. Анан ал дагы чөйрөнүн ичине чыгарса болот деди. Мекендештер деген жолугушуу болгондо Швейцарияда, аны дагы ичине кирип, платформанын ичинде сен өзүң баарын жалгыз жазабай эле, башка бирөөгө делегировать эткенге мүмкүнчүлүктөр бар да. Сага жардам берем, сен менен чогуу иштейм деген адамдарды чогултуп алып, сен аларга тапшырмаларды берсең болот, мага постер жазап бер, или давай постер, или просто идея сурасаң болот да, эмне кылыш керек, кандай дейсиңер, кандай идеялар бар десе, идеяларды генерация кылып берет, или кандай ат коелу, кандай логотип тарталы дегенде, мындай сенин колуң узаргандай болот да. Ошондо вин-вин ситуация. Сен бир жаңы проект алып келесиң, сага болсо ошол жакта исполнительдер табылат. Анан сен аларга как бы чогуу иштейсиң да, анан аларды көрүп иштеп, булар жакшы иштеген деп мындай бир гипотезаңды арзан текшерип көрүүчү жер, бир платформа да. Текшерип көрөсүң, иштейби? Иштесе сонун, иштебей калса, убакыт кетти, ооба ничего страшного, давай кийинки гипотезаны депчи. Ошондо бул проекттер как бы кээ бирлери менен связан, кээ бирлери мисалы эгерде силер өзүңөрдүн проекттин алып келсеңер, чөйрөнүн ичинде болот, менен связан болбосо деле болот. Бүт авторский правалар ошол адам, ошол проект баштап аткан адамдыкы болот, чөйрөгө тиешелүү эмес. Чөйрө получается бул жөн гана платформа да. Ошол жака биз топтодук. Ушундай менин тарыхым бар экен, и менин тарыхым чындап эле башкалардыкына кээде окшош экен да. То есть получается мен чөйрө аркылуу башкалардын да тарыхын билип баштайм да. Мисалы Бакыттын тарыхын билем, Бакыттын тарыхын где-то бир может ушул жерге чейин билем да, типа келечекте Жылдыз Академия. Анан башында где-то что-то болгон, бирок аны жакшы билбейм да, допустимчи. Бирок экөөбүз таанышып баштагандан кийин жакшы билип баштайм. Ошондой эле Замбердин тарыхын билип баштайм. Ушинтип чөйрөдө көп адамдар, кандайдыр бир көп бир кыйынчылыктан өтүп, бир нерселерди өтүп, бир нерсе жасайм деген адамдар келип чогулуп калган бир жер болот да. Ошондо биз бирибиз менен коммуникацияда болуп, байланышта болуп, кандайдыр бир чоң алдын ала проекттер жасасак болот, кандайдыр бир иштерге реакция жасасак болот, иши кылып каалагандай идея жөнүндө сүйлөшүп, жолугуп, бирибиз менен коммуникация кылсак болот да. Ошондо примерно механикасы кантип иштейт? Бизде коомчулук бар,
интернет или биздин жашообуз кыргызстандыктар, чет өлкөлүктөр, кыргыздар баары. Анан бизде кандайдыр бир жаратман адамдар бар да. Анан жаратман адамдар менен ошол коомчулуктан жаратман адамдар чыгып, кандайдыр бир идеяларды жасайт. Анан ал идеяларды в принципе өзүлөрү эле жасашат да. Кандай көп мисалдар бар. Ошол эле келечек, ошол эле Жылдыз Академия балдар өзү эле жазып атышат. Чөйрөсү жок элечи. Бирок эгерде сен ошо жаңы жазып аткан болсоң, ошол нерсени жакшы биле албайсың, кантип иштейт, просто идеяң бар ошондой. Аны болсо чөйрөгө алып келесиң, айтасың, менде ушундай идея бар. Билбейм, там айылдарга барып, мектепке барып, веб-клубтарды ачуу деген идеям бар. Мен ушул айылда жашайм, ушул айылда веб-клуб ачкым келип атат. Мен немем баарын өзүм ачам, просто кээде компьютерге жетишпеши мүмкүн. Или просто идея бар. Баарын өзүм жазайм, просто силер кандай ойлойсуздар? Ошондой идея иштейби, иштебейби десе, чөйрөнүн ичинен уже айтат да, сен муну кылыш керек, тиги кылыш керек, давай чогуу кылабыз, или ал жактан эшик мүмкүн, мен да ушул айылда жашайм, или там финансылык жардам керек болушу мүмкүн, или давай чогуу жазайбыз деп чыгып, ошол идеяны чөйрөнүн ичинен обработка кылып, обрабатывать этип, бири-бирине ишенип, поддержка кылып, чөйрө деген ушундай бир позитивдүү жер да, эч ким эчкимди катуу критикалабайт, эч ким эчкимди урушпайт, сенин идеяң вообще жаман экен дебейт. Просто жакшы, давай, сен ишенесиң, давай жазайын чогуу деп, ушундай бир ошонун ичинде чогуу жазып алат проект. Анан ал проектти кайра долбоор катары коомчулукка көрсөтөт да. Мына биз ушундай жазадык, силер кандай деп ойлойсуңар деп. Аны биз чөйрөнүн ичине чыгарабыз. Мына чөйрөдө ушундай долбоорлор бар, кирип карасаңар болот деп интернетке, биздин как раз бүт социалдык сеттерге кайра эле чөйрөчүлөрдүн жардамы менен ушундай пиар, чоң пиар болот. Ушундай продукт чыкты, киргиле, колдонгула, сиздер үчүн жасалып атат депчи. Анан коомчулуктан ошол продуктуну адамдар карап көрүп, ошол эле келечекти ошол чыракка карап көрүп, бул сонун экен, мен окудум, үйрөндүм, мен дагы эми жаратман болом, менде дагы эми идея бар деп кайра жаңы жаратмандар келет, алар жаңы идеясы менен келет, кайра жаңы долбоор чыгат да, ушундай бир экосистема пайда болот. Бирок жаратмандар, опять же, өзү эле жалгыз жарата берсе, жанагындай баары эле баягы немеге такалат да, турмуш шарттарына. Менин там акчам жок, менин компьютерим жок, менин там билимим жок, бир нерсем жетишпей атат, мага типа поддержка керек депчи. Ошондо как раз демөөрчүлөр, чөйрөнүн демөөрчүлөрү или чөйрөдө ушундай лидер мнениялар или бизге окшогон адамдар ошол жаратмандар менен байланышып айтат да, так, сен сонун жаратат экенсиң, сага кандай жардам керек? Mesela мага там компьютер керек. Хорошо, давай mesela компьютерлерди жиберем, сен окуп көрсөт, анан жаратып башта идеяңды, долбоорлорду чыгарып. Компьютер жиберип, экөөнүн ортосунда коммуникация пайда болот да. Или айтат демөөрчү, менде сонун идея бар, мен азыр ушундай IT стартап жасагандам, менде акча бар, мен бир аз убактым жок болуп атат, мен жумуш иштейм. Давай сен жазап башта, мен сага акча төлөп берип турам. Или допустим, чогуу жасайбыз. Фаундерлер табышат, кофаундерлер табышат, ушинтип кайра иштеп башташат да. Чөйрө менен чөйрөнүн ичинде жаратмандар. Не обязательно демөөрчүлөр прям ичине кирип, бүт немелерди кылуу кереги жок. Бүт чаттарды окуп, дискордторду окуп, эмне болуп атат, ызычууларды окуп кереги жок. Анткени биз атайын жолугушууларды жасап турабыз, атайын демодейлерди жасап турабыз. Мисалы, бүгүнкү күндө ушундай жолугушууда биз чөйрө жөнүндө айтып бере атабыз. Чөйрөдө жаратман бар деп айтып атабыз, айтып атасыз. Силер дагы өзүңөрдүн долбоорлоруңарды алып келсеңер болот деп айтып атам да. Силер кирип, не только биздин долбоорлорду поддержка кылып, биздин долбоорлорго да поддержка кылсаңар болот. Эгерде силер подкаст жаздырам деген идеяңар болсо, бизде баары даяр. Подкаст жаздыранга эмнелер керек, канча керек, кантип жазайт, бүт даяр. Эгерде силер жок, мен курс ачат элем, ошол курска Udemy сыяктуу заказ чыгарат элем десеңер, бизде да ал да даяр да. Просто келип неме заказ берип койсо, биз жазап беребиз да. Анан ошондой бир чөйрө. Бирок не обязательно чөйрөнүн ичине кирип, ошол адамдар айтышы мүмкүн, жок, биз аны и так эле жазап атабыз, өзү ара делечи десе, андай да болот. Мисалы, демөөрчүлөр напрямую коомчулук менен байланышып, өзүлөрү жазап атышат, ничего страшного, просто орто жолдон как бы биздин проекттерди шер кылып, сторис менен бөлүшүп иштеп аткандар. В принципе, азыр силерге аябай көп сторис келип атат болуш керек. Белгиленипчи, бул как раз ошол чөйрөнүн иштегени да. Мисалы, тиги проект чыкты, бөлүшүп койгула, бул проект чыкты, бөлүшүп койгула деп, эгерде что-то зацепило болсо, бөлүшүп баштайт да.
Анан ошентип биз ушул жерге көп адамдарды кошуп, биргеликте бир иштерди жасагантабыз. Кыскача ушундай суроолор. Так, бизге сележе кошулуп турат. Идея аябай жакшы. Негизи чөйрөнү уже запуск кылабыз да, эмики степ ошол да, потому что мы тоже уже готовим да эмелерибизди. Өзүбүздүн тааныштарды эмелерди чөйрө жөнүндө айтып берип, эме бүгүнкү дем аябай жакшы болду да. Мага да оңой болду эми түшүндүрүп бергенге, мына дейт бул жактан көргүлө дегенге. Ооба, ошо кыскача ошол жолу жооп берип алайынчы, биринчи айтпай кеткен турбаймынбы? Биздин могул нерсебиз ал иштеп атат да. То есть коомчулуктан жаратмандарды алып, идеяны обработка кылып, долбоорлор чыгарып атабыз да. И бул жер бекер да, как бычы. Биз айттык ачык деп, хорошо, чөйрөгө как волонтер катары кирсең болот, жардам берем десең, акчаң жок болсо колуң менен жардам бер деген сыяктуу текшерипчи. Анан чөйрөгө ошол өз жаратманын баарын киргизебиз, бекер эле мен өзүмдүн ишимен жасап берем деген сыяктугадычы. Бирок сен убакытым жок, бул бир эксклюзивный болсун, биз деген и так эле көп акча табабыз, бекер нерсе кереги жок. Мен и так эле жардам берип атам напрямую. Силер бизге кандай фича көрсөтө аласыңар? Биз биринчи жолу ушундай сүйлөшпөдүк белек. Давайте биз чөйрөнү кичине платный кылалы деген сыяктуу, деген жеричи. И как раз могул сол жактагысы ошол платный жери да. Анда биз айтабыз, давайте как биз и так жакшы иштейбиз да, келгиле там неме жылына $100 взнос кылалы. Ушул чөйрө иштеп турсун. Анткени ушул процессти иштетип турганга адамдар керек. Адамдарга айлык төлөп бериш керек, экономика жүргүзгөнгө. Адамдарга там офистер керек, офистерди алыш үчүн юридический бир нерселер керек. И айтабыз, давай сен $100 кошосуң жылына, или там айына 1000 сомдон кошосуң депчи, если там ол болот. Анда сен атайын бир там WhatsApp группага кошулуп, мисалы биздин группага кошобуз. Анан сага атайын жолугушуулар даярдап берип турабыз, или отчетторду даярдап берип турабыз, или сен запрос кыласың, так чөйрө мага мондай неме бар, жазап берип коела десең, как бы кошулуш үчүн сен ушундай бир төлөшүң керек деген темага келгенбиз. Ошол жактан такалып калганбыз. Ошон үчүн бүгүн жолугушуу болчу да, ушундай кылабызбы, кандай силерге дегенчи. Анан киргенден кийин уже ичинде кайра жаңыдан эме инвестиция кылып баштасаң болот да. Мага ушул долбоор жакты. Мен ушуга өзүнчө инвестиция кылып, ушу менен иштеген там. Или мен өзүм коммерческий курстарды ачам, силердин жардамыңар менен. И ал жактан өзүм акча табам дегенде, как ичинен таап кете беребиз да. Ошол жерден токтогонбуз өткөн жолу ушунда. Туура. Негизинен Америкадагы бизнеси бар мекендештерибизге Европадагы аябай жакшы мүмкүнчүлүк да. Баягы кыргыз бул жактан сурап калышчу эле да. Бизнесибизге веб-сайт жасатабыз, дагы серверлер жөнүндө ошондой айтиге байланыштуу кызматтарды кайдан алабыз, Индияда бар деп уктум, ошол жактан кылабызбы деген сыяктуучу. Эми ошол бизнестердин баары Кыргызстандан эле өзүбүздүн такшалган студенттерибиз, айтишниктерибиз жасап берет. Made in Кыргызстан болуп, проекттер уже Кыргызстанда жасалып, Америкада, Европада колдонулганга сонун мүмкүнчүлүк да. Ошо көрүп аткандар болсо айтмакмын, Америкадагы бизнестери барлар акырындан ушул чөйрө менен таанышып, ошол жака долбоорлорду, идеяларды алып келип, ишке ашырып, даяр продуктты бул жака чыгарса болот деп. Бир суроо эме Азамат. Кайсы тармактагы адамдарды жана кайсы деңгээлдеги адамдарды бул жака алып келиш керек? Трак айдаган адамды же Уберди айдаган адамды же болбосо Берклиде PhD'ни окуп аткан адамды же болбосо Стэнфордда профессор болуп иштеп аткан адамды алып келиш керекпи же кайсы тармактагы адамдар биринчиден, экинчиден кандайдыр бир эме болобу, мындай кандай десем, билим жагынан кандайдыр бир иликтөө болобу же болбосо профессия жагынан иликтөө болобу же болбосо мүмкүнчүлүгү жагынан иликтөө болобу, ушул кандайдыр бир иликтөө тандоо мындай критерийлер барбы? Мисалы, я хочу позвать бирөөнү чакыргым келсе,
тегерегимде ар кандай адамдар бар да, бирөө мисалы айтып атпаймынбы, жанагы Стэнфордда профессор болуп иштейт, мугалим болуп иштейт да, вот ошону чакырсак болот, байкебиз болот. Андан тышкары бир трак айдаган досум бар, аны чакырайынбы, чакырбайынбы деген сөз да. Поняли, да? Жакшы суроо. Ошодо бизгече студенттер менен отуруп ойлонуп атканбыз, чөйрөчүлөр менен кандай туура болот депчи. Анан в принципе баардык адамдарды чакырса болот, айырмасы жок. Эгерде трак айдаган адам чакырса, анда аны веб-сайтка чакырса болот да. Веб-сайтта биз чөйрө жөнүндө бүт айтып беребиз, интернет үчүн ачык, паблик кылыпчы. Бизде ушундай долбоорлор бар. Кыргыз тили үйрөнгүң келсе, ушул жака барасың. Диаспоралар жөнүндө үйрөнгүң келсе, мисалы кантип Америкадан виза алам деген суроолор келсе, бул жака барасың. Эгерде бирөө IT жөнүндө личкадан сураса, IT деген эмне мага айтып берип койчу десе, сен аны IT жобко жибересиң да. IT жобдо уже баары суроо даяр, поиск менен да кылсаң, баары жооп берилген депчи. Өзүң дагы IT жобтун өзүн ар бир бул чоң экосистема, анан кичинекей да болуп турат да. IT жоптон мисалы биз эксперттер менен чогулуп, зумду кылып жооп берип турабыз, допустимчи. Или, допустим, сен Америка жөнүндө мотивация алгың келип атат десе, анда Айдана Технологиялык блогуна барасың деп, бияка чыгарып коебуз да. Эгерде сен там супер-пупер идеяң бар, күчтүү адаммын десең, жок, мага тракаган жарабайт, мен прям неме десем, анда ал адамды демөөрчүлөргө алып келип чакырып келесиң да. Айтасың, сен аябай тажрыйбаң көп экен, давай ушундай да адамдар бар экен Европада, чогуу сен идеяңды айтып коет, бир научный деңгээли окшош адамдар менен деңгээли окшош адамдар сүйлөшсүн деп бияка алып келип, анда биз ошол адамдарды связывать этип айтабыз. Чөйрөдө ушундай доктор киши бар, чөйрөдө ушундай научный деятельдер бар. Анан ошол жакында научный симпозиум болгонтап, анан ошону давайте научный немелер чогулуп, Европадан жолугабыз, же болбосо Америкадан жолугабыз, же болбосо мен ушундай статья жаздым, ошого бир ревью жазып койгула деп, как раз ошол демөөрчүлөрдүн ичинде болот да, башкы уровеньде. Эгерде сен арасында бар болсо, мен ушундай идеям бар эле, жаратайын деп атам эле, иштеп атам десе, анда жаратмандарга алып келесиң. То есть ошондой биз как раз бүт немелерди киргизип коебуз, поинттерди кайсыл жерден кириш керек, кайсыл жерден кантип кирет, анан ошого онбординг процесстерди жасайбыз. Эгерде кирер замат хорошо деп. Просто ошону биз азыр как раз сүйлөшүп аткан учурубуз да. Эми Бекназар айтасың, Азамат, сен кичине туура эмес айтып атасың, давай могул жакты деген мындай кылабыз. Давай там 100 кылбай башкача кылалы. Анткени биз как бы ошол чөйрөнүн биринчи жаратмандарыбыз. То есть чөйрө бул как фикс эмес, бул мындай өзгөрө турган бир процесс да. Ар бир адам келип айтат, мондай өзгөрүүлөр болуп атат, менде идеялар бар, давайте ушундай кылабыз, итерация кылып көрөлү бир-эки жолу. Хорошо, кеттик деп иштеп баштайсың да. Анан мага баары кереги жок, мен адамдарды таптым. Ушул адам менен иштеп атам, контакттарын алдым, биз проекттер жазып атабыз, чөйрөдөн чыгып, өзүбүз Телеграмдан, WhatsApp'тан сүйлөшүп атабыз, десе деле ничего страшного да. Алар главное бири-бирин таап алды, уже иштеп атат. Анан кийин айтат да, ушул чөйрөдөн жаралган деп айтышы мүмкүн да. Ушундай, короче, комьюнити. Эми структурный вопросы кандай болот түзүлүшү боюнча? Мисалы, Google'дун түзүлүшү CEO бар, анан кийин board of directors, анан кийин board of VPs, анан кийин там first tier manager, second tier, там sixth tier managers. Вот в этом отношении, вот в структурном положении, или это был loose такой, да, свободное общение. Вот у нас есть костяк, например, да, там 7-8 человек, 10 человек костяк, и вот этот костяк просто будет распространять, продвигать, или есть официальный там board of directors, официальный там, как мы будем это делать? То есть все равно нужно это структурировать как-то. Туура. Неме боюнча, как раз чтобы баланс болуш үчүн, чөйрөнү менин проектим, жалгыз проектим дебей, мындай кичине размазать эттик. Чөйрөнүн негиздөөчүсү ошол үчөө болду да. Мен, Айдана Бакыт менен и Тимур. Ошол үч киши чөйрөнүн как бы основательдери болуп атат. И потом калгандары ачык да, калган вопрос ачык. Исполнитель жагынан анан как раз Сайкал эже турат. Сайкал эже как бы исполнитель директор жак сыяктуу да. То есть биз эгерде чөйрө взнос алып келип, адамдарды тапсак, анда айтабыз, хорошо, давайте биз эми ошол исполнитель, ошол иерархия жасап чыгабыз. Ким кандай менеджер болот, ким неме болот. Анан как бы дальше уже ушундай вопростор келсе, дальше ачык да.
Анда биз дагы жаңы немелерди ачсак болот да. Мисалы Бекназар, Кайрат, Махабат эже, Кайрат байке, ошолор хорошо, давайте биз как бы совет кылабыз, кеңеш кылып, чтобы силер үчөөңөр как бы основатели, а биз типа как бы совет директоров болобуз. Мен просто ал жагын жакшы билбейм, бирок ойлонуп атам да, примерно ушундай иштейт го депчи. Германияда да бар, мисалы основательдер бар, бирок как бы совет бар да. Алар айтып турат, чтобы основательдер бүт чачыратып ийбесин, эле бүт кетирип ийбесин, как бы архитектор келип айтат. Балдар молодцы, туура кетип атасыңар, бирок менин опытым подсказывает, что нам надо вот такую иерархию еще сделать. Деп мисалы Бекназар айтса, как биздин как бы ардактуу кишибизчи айтасыз, хорошо, чын ошол туура экен, давайте деп биз заданиялар берип баштайбыз и по иерархии кетет да. Ошондо эң аягында бирөө отчетторду, пландарды, концепттерди жасап, кайра жолугушка чыгарат, айтат. Ушундай жасап чыкты, кандай деп ойлойсуңар? Тип кайра ушундай жолугушу да. Анан ушуга кайра көп адамдар кошулуп кете берет. Мисалы чөйрө таанышууда азыр ушунча адам кошулдубу? Эми силер өзүңөрдүн чөйрөңөрдү алып келип коштуңар болот да. Айтасың, хорошо, давай мен сага монча акча берейин, кошул, мен өзүм кишимди дагы алып келем, чтобы ал дагы биякта аралашып жүрсүн, или как бы менин партнерым, и ушул чогуу направление кетебиз. Чөйрөнүн өзүнө мен заинтересован депчи. Или өзүңөр чечишип алгыла, ким кандай кылсаңар, мага могул проект заинтересованный, давайте ошол жагын иште десе, ушундай да процесстер бар да. Через коммуникацию. Жакшы. Но насчет совета директоров или совета как старейшин, или как по-другому назвать, аксакалдардын эмеси деп айтсак болбойт эми, баягы кандай десем, кеңешме тобу же бир неме тобу деп бир эме кылып койсок болот да, бир какой-то бир номинальный бир совет жасап койсок болот, чисто для того, чтобы не то чтобы вы там оборзеете потом и ничего не будет, там все будете разрушать. Нет, дело не в этом, да. Просто ошондой бир совет, номинальный бир совет кылып койсок, я думаю, у них будет как бы да. Во-первых, это не контрольный орган, это больше как кеңешчи орган, да, как кеңешчи катары, как совет катары, как направление общий катары. Мисалы бир чөйрөнү бир проектин жасап, там мисалы жарым жылдан кийин или бир жылдан кийин мы можем evaluation делать, да, смотреть, да, как что мы сделали, what we have done, да, что успешно, что не успешно, где мы провалились и в каком направлении вообще двигаться, да. Вот в таких моментах вот как раз совет кеңешчи катары, вот эме катары бир аттуу баштуу кишилерди, вот Русланды можете позвать. То есть мындай эме органдын, мындай номинальный органдын эч кандай зыяны жок болуш керек да, мне кажется. Борт деп ар бир уюмда бар го. Бизде Да. Ошону айтайын деген болчумун, advisory board. Бизде байрак деп коебуз. Анан ал кадимкидей эле кеңеш, жогорку кеңеш сыяктуу чөйрө кеңешин ачып койсок болот. Анан анда санда жолугушуп, пикир алмашып, багыты туура кетип баратабы да, кандай өзгөрүүлөрдү, жаңыланууларды киргизсек болот, жакшыртсак болот деп кеңешип турабыз да. Туура. Operations team обязательно кылыш керек да. Operations team'ди баягы 1 жылда или 2 жылда бир жолу алмаштырып, кааласа эме кылып алмаштырып турса болот да. Допустим, керкилер иштегиси келет, керкилер иштегиси келбейт дегендей жаңыланып турат, жаңы идеялар келет, жаңы лицолор келет, жаңы адамдар келет и ошонун артынан эле жаңы проекттер келет да. Ошол мындай постоянный основада бир команда болуп иштегени дагы жакшы деп ойлогонбуз да. Ошон үчүн бизге эме керек деп, членский взнос депчи, чтобы хотя бы основную команду поддерживать. И адан сырткары Азамат айткандай, ичинде башка проекттер боло берет, чөйрөнүн адамдары бири-бири менен коллаборация кылып, аларга, допустим, operations team чөйрө таптакыр тиешеси жок. Мы будем очень рады, что ошол коллаборация чөйрөнүн ичинде кеткени үчүн. А бирок чөйрөнүн атынан биз өйдөдө айтылгандай кичинекей бир проекттерди жүргүзө берсек болот. Чырак окшогон, келечекке окшогон
IT жооп деп атат. Бирок ошону биз мындай поддерживать этиш үчүн и плюс бул долгосрочный перспективада пайда алып келе турган болуш үчүн биз опыт показывает, что хотя бы кичинекей финансовая поддержка необходима экен да. Ошону стартовать этиш үчүн как раз IT классиканы жазып атканда дагы чыракты колдойбуз. Анан ошол operations team'де бир аз акча бөлүп беребиз. Анан Бишкектен офис ачабыз юридический деп сүйлөшүп атканбыз. Анан ал жагы чырак биринчи чыракты жасайлы деп калдык. Анан офисти боюнча Кыргыз патент менен иштешеди. Кыргыз патентте офис бере турган сыяктуу болуп атат. Анан кайра эле operations team'де ошол вопрос азыр ачык да. Кандай кылып чогултабыз деп членский взнос кылып чогултабызбы барыбыз. Operations канча адам керек да минимум биз, потому что бул социальный проект болгон үчүн бардыгы как хобби катары, салым катары болгон үчүн бизге бүт нерсени гибридный системада кылганга аракет кылышыбыз керек да. Минимум ресурс менен do more with less дегендейчи. Ошого бизге Бекназар айткандай эле, Бекназарбек айткандай бир адвайзерлер керек, чтобы нам тоже посоветовали, сказали, что минимум бизге ушунча команда керек. И биз дагы как катары, команда катары мы можем roadmap түзгөнгөчү бир жылга. Мы знаем, что команда биз менен бир жыл иштейт и уже квотер кылып өзүбүздүн проекттерди иштеп, пландап, ишке аткарып жылы берсек болот да. А если ты не знаешь, кто в команде, сколько человек, кандай эмне болот, сен даже проектти дагы планировать эте албайсың да, ким кылат, ким кылбайт билбейсиң. И бизде азыр 50 адамды, 20 адамды командага алып алганга тоже мүмкүнчүлүк жок. Биз эки борд кылып койсок болотпу дейм да, как operations team мыктыларды, биздеги азыр вакансиялардын ичинен эң мыктыларын тандап бир operations team кылып, и волонтерский команда кылыпчы, волонтермун дегендер ошол жака кашылып, эмне жардам бере алам деп свободный время келип жардам бере турган проекттерге. Вот. Через месяц волонтерские все перешли на платные, да? Где оплачивают? Нет, неме өсү ажайыл менен өсүп баратат. Азыр кээ бир проекттерде уже акырындап немелер как бы инвестицияларды алып келип, спонсорду алып келип, акырындап монетизация жагына өтүп баратабыз, Patreon бирнекелерди кошуп, аракет кылып. Анан волонтерский тим уже тоже даяр, и волонтерский тим дагы иштеп атат. Биз кайра ошол жаңыдан 2 жумада бир спринт ревьюларды кылып, ошол проекттерди бири-бирине коммуникацияларды ичинде да жазып атабыз. Анан operations team'ге дагы ошол, опять же, ошол кеңеш менен жолугуп сүйлөшүп, немелер кандидаттар берилип, мисалы ушул адамды operations кылып full time иштемек болду. Анткени биз жаңы адамдарды чакырып баштадык. Ошол спонсорлордун бирөөдөн акча алып атканда, аларга кайра жаңы кошуп атканда алардан отчетность болуш керек да. Анан ошондо бир киши прям полный иштеп, прям жооп берип, мындай деп иштеп турганга керек. В принципе, бизге прям 10-20 кереги жок. 1-2-3 киши эле болсо жастарда жетет да. Анан азыр бүгүн жолугуш менин оюмча жакшы болду деп кошойт. Менин оюмча ошол Бекназар аябай сонун идеяны айтты. Андай силердин уруксаты менен Тимурдан да анан сурап, ошол азыркы адамдарды Кайрат Байкени, Бекназар мырзаны, Махабат эжени, Асел эже да кошулду. Асел эжеге да сөз беребиз. Асел эжени, анан Руслан акынды, анан Замирди ошол кеңеш кылып шайласак, кеңеш кылып шайлап, анан кийинкилерин уже как бы иерархия. Анан Асел эжеге сөз берейин. Асел эже жаңы кошулду. Саламатсыздарбы? Бизде ой, саат уже